Буюрса жаңы жылда биз өзүбүздүн квартирада тособуз да. Айына 47 миң төлөм менен мат капиталды гана колдонуп, Москвадан үйлүү кылдык. Эрисбек ака, үйдү кайсы жерден алдыңыз? Видныйдан алдык, 4-кварталда берилет экен. Келечеги бар, метро курулат экен. МКАДка жол уже салынып бүтөйүн деп калыптыр. Самый главный пруд бар экен да, речкасы, сонун жер, природный жер экен да. Канча жылга алдыңыздар? 30 жыл дегенде кылып койдук. Корккон жоксуздарбы, кандай чечим кабыл алдыңыз? Жок, билбейм. Мен бирөөгө 25 миң төлөп, мындай кылып чычкандар окшоп жашагандан көрөк, кеңир кылып өзүң 47 миң төлөсөң дагы зато өзүң үйүңө кеңир жүргөндө жүрөсүң да. Айына төлөмүңүздөр канча болду? 47 миң. Эрисбек ака, мына үй алам деп чечим кабыл албай аткан адамдар кандай совет бере аласыз? Коркпой эле келгиле, асманга келгиле. Биринчи кичине коркунучтуу болот, бирок анан секин уже күлүш, уже договорду кылып бүтүп, уже банк одобрение бергенден кийин башкача сезим болот да. Азыр эми бизде уже биринчи стадия уже сезим уже неме болуп атат, күлүч алганда совсем эле уже башкача болуп кетебиз да. Буюрса жаңы жылда биз өзүбүздүн квартирада тособуз да. Иншалла. Иншалла, Кудай буйрса.